Нарын шаарында Ленин көчөсү менен Шералиев көчөсүндө иштер жүрүп жатат. Мына Кудай буйрса, мен Ленин көчөсү боюнча толук маалымат бере кетсем, Ленин көчөсү жалпы узундугу 9 километр 0,25 метр. Ошонун 6 километр 600 метрине толук кандуу биринчи слою базылып бүткөн. Мына азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, кечээден баштап 64 чөлкө менен баштап экинчи слой уже төшөлө баштады. Кудай буйрса, иш жакшы, кызуу жүрүп жатат. Асфальт төшөө жумуштарына жекеле кытайлык компаниялар эмес, бул жерде биздин өзүбүздүн өлкөбүздөгү жол төлөө кызмат мекемелери тапшырткан экен. Менимче өздөрүнчө мындай биргелешип иштөөгө үйрөнүшүптүр деген пикирде калдым да. Карап турсам, бул жерде ошол жекелешүү Кытайдын жумушчулары эмес, өзүбүздүн Кыргызстандын дагы Кыргыз автожол жол төлөө ишканасындагы жумушчулар иштеп атканын байкап калдым. Менимче булардын арасында мындай бир өз ара байланышуу, өз ара иштешип кетүү маселеси жакшы жолго коюлуп, иш ошонун эсебинен алга жылып аткандай көрүнүп атат да мага. Менимче биздин Кыргызстандын дагы жол төлөө ишканалары көп мындай бир кыйла деңгээлге, жогорку деңгээлге көтөрүлүп, иштөө ыкмалары өсүп, өсүү жолуна бараткандыгын байкап калдым да. Эгер ушундай нукта кете берсе, биздин жол төлөө кызмат ишканалары дагы чоң ийгиликтерге жетет деген ойдомун да. Андан кийин ошол Шералиев көчө боюнча так маалыматты бере кетсем, Шералиев көчөнүн узундугу 2 километр 200 метр. Биз ошол Кыргыз автожол Бетагурттан алып 2 километр 200дөн тротуарын базып атат. Кудай буйрса, тротуардын бир тарабы бүтүп, экинчи тарабына уже асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Кудайым буйрса, ал жактагы бир 5-6 күн ичинде бүтүп калат деп ойлойбуз. Анан бул жакка дагы жол министри Абсатар Токтогулович өзү баймабай келип атат. Мына бүгүн дагы келди. Бул жалгыз эле Нарын шаарындагы Ленин менен Шералиев көчө эмес, Нарын областында болгон кайсыл жерде асфальттар төшөлүп аткан болсо, ошонун баарын өзү көзөмөл кылып, бүгүн ат башыга Акталага барып келди. Иш аябай жакшы жүрүп атат. Эми бул Нарын жергесинде суук эрте түшөт. Ошондуктан биз эрте ишти бүтүргөнгө аракет кылып атабыз.